3 жылдан бери келатабыз ушуну свалканы жапкыла депчи. Канча жолу проблема болуп бул айлык өкмөттөрүнө кайрылдык, жерди истегиле, жерди таап бергиле деп бул комбинатка эч качан решение алып. Свалканын кандай талаптары бар өзү? Кандай болуш керек? Свалканын калдыктары боюнча где-то айыл ичинен 1000 метр болуш керек, 1 километр болуш керек да, айыл ичиненчи. Нормасы ошондой да. Бүт. Анан тегеренин баары тозулуу болуш керек. Бүтчү. Канча айылдын? Бул жерде канча айылды таштайт? Бул жерде 4 айыл таштайт. Крупский айыл өкмөтү, Сокулук айыл өкмөтү, Гавриловка айыл өкмөтү, анан шаар Сопок. 4 жерге ташат. Жаман суунун баары, жаман суулар, агындылар келгенде агындын ичиндеги баардык нерсе бар. Грязь, тиги моющий средство бар. Билбейбиз кандай деген вирустар бар да, ошону баары агып келет да. Эгерде ал жердин астына кетсе, жердин астында биздин жердин астында суу бар, таза суу. Таза сууну элдин баары ичип атат. Туура. Элдин баары ичип атат. Ал уже ичкенден кийин жанагы кокустан жана оорунун баары ошондон жугат ба, инфекция депчи жана боткен болуп кетет, эмне болуп кетет, ошонун баары ошол немеден кетет. Ошон үчүн бул жерде очистный сооружениеда келгенден кийин тазалап, бүт суунун баары нормативке келип, предельно, допустим, норма болуш керек да, ошону текшерип туруп анан кой бериш керек. Пойлогачы, бүтчү. Ошону кармабайт бул жерде.